Ayalım meni aytышат дейт. Айтышпасаган жашоо болот. Анан дудук болуп үйүндө туруп алганда дагы болбойт. Бирок айтышканда ошону бир жолу эле айтышат десе кечке айтышып болбастан, жанагы кыздын кыздай болгону, кыштын кыштай болгону жакшы деп, кээде эркек адам, кээде аял адам айтышкандан тыйылып калуусу керек. Кээ бирлер арман кылышат, менин аялым такыр сүйлөбөйт деп. Ошондуктан биз Кудайдан сурашыбыз керек. Анан экинчиден үйдө аял менен эркек мындай бир экөө тең бири-бирине сүйлөгөнгө, өзүнүн оюн билдиргенге укугу бар. Биздин шариятыбызда айтылынбайт, аял киши үйдө кул болуш керек, анын сөзсүз түрдө угулбаш керек, кечке кызмат кылып гана жүрүш керек деген сөз жок. Аял дагы эркек дагы өзүнүн оюн билдиргенге, пикирин билдиргенге толук укугу бар. Бирок үйдүн кожоюну эркек болуп эсептелинет. Бирок аялдын пикирин дайыма эсепке алуу керек болот. Анан айтышат деген убакытта эмне үчүн айтышат деген маселени биз талдап көрүүбүз керек болот. Балким ошол айтышууга биз себеп жаратып жаткандырбыз. Балким айтышуу таптакыр туура эмес болуп жаткандыр. Кандай болгон күндө дагы сиз өзүңүз дагы аялыңыз дагы ислам боюнча түзүгүрөөк китеп окуганга аракет кылсаңыз, же болбосо ошол боюнча атайын кассеталар, дистерди көргөн болсоңуз, мусулманчылык жаатында бир аракеттерди кылсаңыз, насип кылса булардын баардыгы өз ордуна келет.